Саламатсыздарбы? 11 каналында аба ырайы тууралуу маалымат, аны мен Гүлүм Эркинбек кызы тааныштырам. Борбор Азия өлкөлөрүнүн кээ бир аймактарында жаандуу күндөр уланат. Мындай климат качанга чейин созулат, ага кененирээк токтолсок. Кытайдын Ак Суу шаарында күн ачылса, Үрүмчүдө жаан жайыт. Бул жерде абанын температурасы Ак Сууга салыштырмалуу төмөн болот. Казакстанда жаан-чачын жаашы күтүлөт. Түндүктө жайгашкан Астана шаарында күн ачык. Алматада аба ырайы тез-тез өзгөрүп турат. Мисалы, күндүзү күн чайыттай ачылып, көп өтпөй жаан жаа баштайт. Өзбекстанда жаан каттуу жааганы менен абанын температурасы жогору бойдон калат. Мындан сырткары бул жерде чагылган жүрөт. Ошондуктан сак болуңуздар. Эртең Ферганада жаан жаап, күн күңкүрөп, абанын температурасы 32 градуска жылуу болот. Ташкентте да климат так ушундай, бирок абанын температурасы 34 градуска жылуу. Нукуста болсо 24 градуска төмөндөйт. Түркмөнстандын Дашогуз өрөөнүндө эртең менен асман ачык туруп, күндүзү күн кескин өзгөрөт. Бирок жаан-чачын күтүлбөйт. Жаан болсо Ашхабадда жаайт. Тажикстанда күн ачылат, жаан бир гана Баткен менен чектешкен Ходжент шаарында жаайт. Кыргызстанда 30 апрелден 6 майга чейин туруктуу эмес аба ырайы сакталып турат. Мезгил-мезгили менен жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаашы, абанын температурасы өзгөрүлүп турушу күтүлөт. 29 апрелден 6 майга чейин күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. 1 май күнү жана 2 май күнү түнкүсүн айрым жерлерде өткүн өтүп, күн күңкүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. 3-4 май күндөрү мезгил-мезгили менен жаан жаап, күн күңкүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы төмөндөйт. Дем алыш күндөргө карата аба ырайына да айта кеттик. Кандай гана аба ырайы болбосун, майрамыңыздар көңүлдүү өтсүн. Көрүшкөнчө.